Урматтуу генералдар жана офицерлер, урматтуу ички иштер министрлигинин кызматкерлери, 3 күн мурда өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгын жана Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөнүнө 100 жылдыгын чоң ийгиликтер менен тосуп алып, чоң масштабта белгиледик. Өлкөбүздүн бардык региондорунда массалык маданий иш-чаралар биринин аркасынан бири өткөрүлүп, элдин маанайы жакшы болду. Бул тарыхый датага байланыштуу 100 жылда 100 ишкана, 100 социалдык объект, 100 ирригация, айыл чарбасында объектилерди жумушка киргизебиз деген амбициялуу максатты алдыбызга коюп, ийгиликтүү ишке ашыра алдык жана ашырабыз десем болот. Алардын ичинен 50 ишкана ири өндүрүш багытын камтыйт. Анын арасында автоунаа чыгаруучу заводдор дагы бар. Жылдын аягына чейин ушуларга окшогон дагы 150 объектини ачууну пландап жатабыз. Бул сан алыктуулап, быйылкы жылдын 1 ноябрында белгилене турган Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата республика боюнча ички иштер органдарына тиешелүү дагы 100 объектини ачууну оңдоп түзүүнү пландап жатабыз. Азыркы учурда айрымдарынын курулуш иштери аяктап калса, айрымдарынын курулуштары аяктоонун алдында турат. Ачыгын айтканда, мындай жагымдуу көрүнүштөр узак жолду баскан, карт тарыхы бар, канчалаган оор сыноолорду башынан өткөргөн милициянын турмушунда болгон эмес. Жаманды айтпай жоюйлу, жакшыны айтып жаяйлы дегендей элибиздин социалдык экономикалык абалын жакшыртууга, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоого карата жасалып жаткан жетишкендиктерибиз менен күнүгө коомубуз менен тең бөлүшүп, жакшы өзгөрүүлөрдү, экономикалык секирикттерди, келечегибиздеги пландарыбызды элге билдирип турушубуз керек. Муну менен биз коом алдындагы ачыктыкты көрсөтүп, жүргүзүп жаткан аракеттерибизге жарандарыбыздын баа берип туруусуна жакшы өбөлгө түзүп жатабыз деп айтсак болот. Жогоруда аталып өткөн жакшы жаңылыктардын алкагында Кара Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына жана Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде бүгүн сиздерге жаңы үлгүдөгү 100 даана автоунааларды тапшырып жатабыз. Бул унааларга атайын GPS сигналдары орнотулган, жана унаалар качан, кайсы жерде жүргөндүгү, керек болсо канча күйүүчү май сарптагына чейин көзөмөлгө алууга ыңгайлашкан. Унааларды өлкөбүздөгү маанилүү жана өзгөчө маанилүү объектилерди кайтарууга алган күзөт кызматына, эл менен түздөн түз иштеген жер-жердеги участкалык инспекторлорго, ыкчам кызматтарга жана коомчулукка сервистик тейлөө көрсөткөн айылдык, шаардык ички иштер бөлүмдөрүнө берип жатабыз. Барыңыздарга белгилүү болгондой, экономикалык кирешелердин негизин түзгөн, ишканалардын коопсуздугун бекемдеп, инвесторлордун ишкердигине коопсуздук шарттарын канчалык жакшы түзсөк, өлкөбүздө ошончолук өсүп өнүгүүлөр болот. Аталган 100 унааны ички иштер министрлиги өзү сатып алгандыгын белгилей кетмекчимин. Ички иштер министрлигиндеги күзөт кызматы республика боюнча 4000ге жакын маанилүү жана өтө маанилүү объектилерди кайтарууга алып, алар менен келишимдин негизинде иш алып барып, андан түшкөн каражаттарга ушундай жаңы унаалар алынды. Бул дагы болсо өзүн өзү каржылоонун бирден бир жакшы булагы. Ал эми сатылып алынган автоунаалардын баары өзүбүздүн заводдон чыккан унаалар болуп эсептелет. Ошентип, тейлөө тармагынан түшкөн акча өз пайдасын алып келип, сатып алууга жумшалган каражаттагы өзүбүздө калган мындай процесс албетте кубандырбай койбойт. Бир күндө 100 унаа алуу деген мындай сүймөнчүктүү учурлар милициянын тарыхында биринчи жолу болуп жатканын айта кетейин. Учурдан пайдаланып, өлкөбүздөгү башка министрликтердин дагы жана ведомстволордун жетекчилерине ушул ички иштер министрлигинен үлгү алгыла деп айтмакчымын. Талдоо боюнча карап көргөндө,
Ички иштер министрлигинин автопаркы 2009 жылы 45-50%га чейин жаңыланып, андан бери 2021 жылга чейин жаңыланган эмес. 21 жылдан баштап акырындык менен жаңыланып отуруп, азыркы тапта 90% автопаркты жаңылап бүтүп калды. Андан тышкары, акыркы 3 жылда ички иштер органдарынын кызматкерлеринин айлык маянасы 2 эсеге, ал эми Баткен жергесинде кызмат кылган кызматкерлердин айлыгы 4 эсе жогорулады. Кызматтык формаңарды өзгөрттүк. Эң алдыңкы заманбап жаңы технологияларды ишке киргизүүгө көмөктөшүп, азыркы тапта бардык заманбап талаптарга жооп берген технологиялар менен иштеп жатасыздар. Алардын натыйжасында акыркы 3 жыл аралыгында кылмыштуулук 50%га төмөндөдү. Коомдук жайларда одоно тартип жана мыйзам бузуулар азайып, өлкөбүздө бирдей тартип жана стабилдүүлүк орноду. Баткен облусунун Лейлек районунда, Ош облусунун Чоңолай районунда, Жалал-Абад облусунун Каракол шаарында, Талас облусунун Айтматов районунда, Нарын облусунун Жумгал районунда жана башка бардык региондордо жаркыраган жаңы ички иштер бөлүмдөрү курулуп жатат. Андан тышкары, Бишкек жана Ош шаарларында ички иштер органдарынын кызматкерлеринин балдары үчүн бардык шарт менен бала бакчалардын курулуштары дагы аяктап калды. Быйылкы туристтик сезонду ийгиликтүү ишке ашыруу максатында Исыкөл облусунун аймагында 1500 видеокамера аркылуу көзөмөлдөө жана мониторинг жүргүзүүнү өзүнө камтыган командалык борбору ишке берилди. Жергиликтүү эс алуучулар жана чет элден келген коноктор көп чогулган Ысыкөл районунда 2 жерге заманбап үлгүдөгү участкалык пункттар ачылып, автоунаалардан баштап сууда жүрүүчү техникаларга чейин алынды. Чүй, Талас жана Нарын облустук ички иштер башкармалыктарында, ички аскерлерде, коомдук коопсуздук кызматында, жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо башкармалыгында, күзөт кызматында санарип борборлору ачылып ишке киргизилди. Буга чейин Ысыкөл облусунда жана Бишкек шаарында командалык борборлору ачылып ишке берилген. Аймактык реформалардын натыйжасында Бишкек шаарынын аймагы кеңейтилгенине байланыштуу Бишкек шаарынын ички иштер органдарынын штаттык бирдиктерин көбөйтүп, дагы кошумча имараттарды, материалдык техникалык каражаттарды камсыз кыла алдык. Жакын арада дагы кошумча штаттык бирдиктер берүүнү пландап жатабыз. Мына ушуларга окшогон дагы көптөгөн иш-чараларды ишке ашырып, элибиздин коопсуздугун камсыздоодо мындан дагы жакшыртууга жетишибиз керек. Жергебизде тынчтык болсо, мына ушуларга окшогон иш-аракеттердин натыйжасында албетте илбир секириктер сөзсүз болот. Урматтуу тартип сакчылары, жакын арада Кыргыз милициясынын 100 жылдыгынын белгилөөнүн алдында турабыз. Бул тарыхый датага байланыштуу дагы жаңы үлгүдөгү материалдык техникалык каражаттарды тартуулап, азыркы мезгилдин талабына ылайык коопсуздукту камсыздоону ишке сиздер менен чогуу ашырабыз. Өлкөбүз жана коомубуз үчүн аткарып жаткан ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү алган унаалардын сапары байсалдуу болуп, элибиз үчүн кызмат көрсөтсүн демекчимин. Бөөдө кырсыктан тышкары болуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.